Бүгін 24 ноябрда Кыргыз Республикасының Министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары УКМК төрағасы Камчыбек Ташиев ушул жылдын март айында 3 эмди болгон Жалалабад шаарынын тургуну Айбек Ахметов жана Фатима Исматовалардын үй бүлөсүнө өлкө башчысы Садыр Жапаровдун атынан 500 000 сом акчалай белек жана мамлекеттик ипотекалык компаниянын Жалалабад шаарында курулуп жаткан батирлерден 3 бөлмөлүү батирди кезексиз берүү сертификатын тапшырды. Жақсы болуптур, куттуктайм силерди. Мына 3-4 балаңар бар экен, уже 7 болупсуңар, чоңоюпсуңар, көбөйүпсүңар, дес болду болгула, мына да көбөйө бергиле. Мына президентибиздин атынан сизге 500 000 сом, бул сизге, бул балага бермеңиз. Сизге болсо мына ГИКтен очередсиз 3 комнаталык квартира. Жалалабад. İşinizde olsun, destek olsun, жақсы жүрүңүздөр. Рахмат, işinizге ийгилик болсун. Жақсы, балдар жакшап чоңойду бергиле, кызым. Канча жыл, канча кыз болду? 3 oğul, 4 kız болду. Мына кызым, кел, мына. Мына, о, кыздар, мына кызым. Мына, бул сага машина, мына кызым. Сага машина, мына. Батыр кеме? Мұхаммед? Молодец. Қолды берші? Жақшылап, молодец. Жақсы жүргін, десі олық, жақсы жүргін. Ішіңе келікті болсын. Балдай жақшылап баға бергіле, Құдай бұйырса, бары жақсы болады. 2 oğul, 1 kız. 8 Mart'ta törölдü. Үй шартым, şu özüm 2 akam var. Oşu akalarim salıp bergen үйде жашайм. Апам менен жашайм. Негизи азыр 7 балам болду. 3 oğul, 4 kız. Мына генерал Камчыбек Кыдыржаевичке чоң ыраазычылыгын билдирем. Үй бүлөбүздүн атынан президенти Садыр Жапаровго ушундай шарттарды кылып берди. Аябай кубанычтабыз. Бул үй бүлө өздөрүнүн жеке турак жайы жок болгондугуна байланыштуу ата-энесинин үйүндө көпчүлүк болуп жашап келгенин айтат. Үй сатып алууга мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан Камчыбек Ташиевке кайрылган жана кыска убакытта кайрылуусу кабыл алынган. Учурда Ахметовдордун жалпы 7 баласы бар. 3 эмдин 2-сү уул, 1 кыз. Ассаламу алейкум туугандар. Мына ушуну көрүп атасыңар. Кандай гана жардамдарды берип атат Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевдер иштегендерин көрүп атасыңар дагы. Ушуну дагы көрө албагандар бар болуп атат да арасынанчы. Ушунча элдин арасынан эми элдин баары жакшы же тегиз ой жүгүртө албайт экен да. Ошолорго көңүл бурбай иштеп аткандарына рахмат айтып эле көзүңөрдү ачыкла туугандар. Башка президенттер ушундай үйлөрдү берди беле? Белектерди 500 000 сом бир квартира. Те даже 3 000 4 000 болсо керек эле ошону алгандар деле, албагандар деле бар эле ошончу. Билбейм, короче. Мисусу дагы өтө жакшы иштеп атышат, көрүп атасыңар. Кийинки төрөлгөндөргө дагы 2 миллион акчаларды убада кылып атышат. Ошолорду дагы эске алып, иштеген ишин, эмгектерин мындай баалай билген үйрөнөлү туугандар. Наразы эле боло бербей бийликке. Наразы боло турган жерлери бар. Ал өкмөт президентке чейинки чечкен депутаттардын мыйзамдары бар. Ошолорду наразычылыктарды мындай чечсе болот кайрылып. Анан баарын эле президентти күнөөлөй бербей. Мына канчалаган карыздар төлөнүп атат, канчалаган жолдор оңдолуп, армияларыбыз оңолуп атат. Биздин противовоздушный обороналар почти жок деле болчу. Абадан коргонулар. Канчаларын алып келди, современныйлерди. Байрактар вообще 0 болчу, 0. Дрондорду алып келди го. Ошолорду эске алыш керек. Канча военный техникаларды сатып алышты. Канчалаган пожарный техникаларды сатып алышты. Канчалаган скорый помощьтун машиналарын сатып алышты. Ошолорду баалай билиш керек туугандар. Курулуштар жүрүп атат. Асман шаары башталган курулушу. Андан тышкары бардык коррупционер Матраимовду канча миллиардка кустуруп берди го уже. Башында 2 миллиард болчу, кийинде канча 5 миллиард болуп кетти. Мына Көлбаевдин канча байлыгын тартып алышты. Көлбаевдин башындагы бир коронасы
$500.000 турган экен. Ал канча акча болот билесиңерби? 60 миллион сом примерно. Мына ой жүгүрсөп карасаңар, мына кирим төбөлөрдүн баарын жок кылып атышат. Ошолор кандай сор кийген турбайбы көрсө. Президент эле жашап калышкан экен.